Кичипейилдик бул Алла Таала толук баш ийүү жана анын тагдырына эч кандай каршылыксыз толук кабыл алуу. Ал эми момундук же болсо дайыма берилип Алла Таала сыйынуучу же болсо дайыма такай жүрөгүндө коркуусу бар адам момун болсо, бул жүрөктүн бардык айып кемчиликтерден таза Алла Таала жөнүндө ой менен гана алек болгон абалы дейт. Дагы айтышат, кичипейилдүүлүк бул өзүнүн бардык жашыруун билген Алланын алдында өзүнүн эч нерсеге арзыбастыгын сезүү жана Алланын алдында такай көзөмөлдө экендигин түшүнгөндө адамдын жүрөгүндө пастык келет. Алла Зожжала Куранда Фуркан сүрөсүндө мээримдүүнүн чыныгы кулдары жер жүзүндө кичипейилдик менен жүрүшөт жана аларга наадандар тилик тийгизсе айтышат, саламат болгула дейт. Мындайча айтканда такыба адамдар өздөрүн кичипейил жана жоош, тынч, менсинүүнбей алып жүрүшөт. Жана качан аларга наадан адамдар суроо менен кайрылышса, аларга чырайлуу жооп кайтарышат. Албетте Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айткан: Алла Таала мага аяндарды силердин өзүңөрдү кичипейил, менсинбей жана эч кимди капалантпай алып жүрүүңөр жөнүндө аян жиберди. Адам баласына анын дини же дүйнө жашоосуна байланыштуу, аны сөөмөйлөрү менен көрсөтүү ага жеткиликтүү жамандык болуп эсептелет. Бирок бул Алла Таала өзү коргогон пенделери кирбейт. Адамды жок болууга алып баруучу 3 сыпат бар. Өзүн баш ийдирип алган сараңдыгы, өзү артынан ээрчип алган кумар каалоосу, өзү менен машыркоо, жүрөгүндө чындык көлөмүнчөлүк текебелиги бар. Чаңдык көлөмүнчөлүк текебели бар адам бейишке кирбейт. Жана жүрөгүндө чаңдык көлөмүнчөлүк ыйманы бар адам тозокко кирбейт. Абу Язид Аль-Бастами рахимахуллаху таала: Абу Язид, Алла Тааланын казынасы ибадатка толду. Эгерде сен Алла Тааланы таанып билүүнү кааласаң, Алла Таалага муктаж экендигиңди жана пастыгыңды көрсөт. Өзүңдү бөлөктөрдөн артык ойлобо деген жашыруун үндү укканын айтат дейт. Дайым такай биз сиздерге мындай колдон келишинче субханалла түшүндүрүп берип атабыз, бирок мен бүгүн ушу китепти окуп туруп андан кийин калып берип атам. Биздин жашообуз, биз жашап аткан чөйрө карышкырлар менен карышкырдай жаша, түлкүлөр менен түлкүдөй жаша деген да бир лозунг менен калып калган да. Ким биринчи болгон болсо ошол жетти. Ким биринчи болгон болсо ошол жетти. Ким ийгиликке жетишти кааласа биринчи болуш керек. Ал үчүн эч кандай бир мындай тоскоолдук жоктой сезилет. Ал ошол нерсени алып калышым керек, кылып калышым керек. Анткени бул шанс. Дейт дагы ошол мезгилде өзү арамбы, адалбы, кандай бир жол менен болсо дагы эмне кылганга аракет кылат экен? Алдыга жылганга аракет кылат. Анткени айтат, жашоо ушундай экен. Эгерде ушундай аракет кылбасам мага ким берет же сен бересиң мага деп ушундай катуу кыйкырышат. Кээ бирлер бар, кана Аллахың бергени мага. Эгер мен аракет кылып момундай кылып атпасам, ошондой кылбасам, моундай болуп туруп мен ушуну азыр алып калбасам, эртең эмне кылат элем деген адамдар бар. Биздин жашоо, биздин заман, биздин элдер, бизди курчап турган чөйрө бардыгы тең субханалла дайым такай мындай биринчилерди жакшы көрүп калды. Же болсо мындай актуальный тема болуп калды. Оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн болуп калды. Адамдар кошоматчылык, ошондой менен субханалла ошонун аркасында анын сөзүн туура эмес болсо туура аныкы. Анткени ал жардам берип коюшу мүмкүн, ага бир нерсе поддержка кылып коюшу мүмкүн. Бирок анык чыныгы момун же болсо чыныгы мусулманмын деген адамдын бул лозунгу же болсо жашай турганда алды багыт ала турган бир жол көрсөтүүчү сөз эмес бул. Биздин жашообуз бир гана бир материалдык жактар менен байланган эмес. Материалдык дегенибиз сөзсүз эле бизде акча болуш керек, сөзсүз эле бизде бийлик болуш керек, сөзсүз эле мен алдында ушундай, сөзсүз эле мен ушундай нерсе жашашым керек, сөзсүз эле баардык нерсе, сөзсүз эле бул нерсе болуш керек, же болсо бул меники болуш керек деген нерсеге байланбайт. Анык нерсе бул жүрөктүн байлыгы жөнүндө сөз болот.
Biz ben dayıma ушундай бир айтырым, сен кимсиң, мен киммин, biz кандай чөйрө жашап жүрөбүз, ким болушубуз керектен суроону көп берем да. Анткени эгерде күнүнө бир адам жок дегенде жашоосунда ушул жөнүндө ойлонбосо, мен эмне болуп баратам, мен кандай айланып баратам, эмне болуп баратам, мен кайсы мындай ким болуп баратам, адамда өскөн сайын өсө мен ким болуп баратам, кайсы жагына өсүп баратам, кайсы жагына түшүп баратам деген ой болуш керек. Негизи эгерде ошондой ой болбой турган болсо, анда сени менен менин мындай жашоо маңызы жоголуп калат. Адамдар күнү эртең менен туруп кечке чейин иштеп туруп кечинде жыгылып калган сыяктуу. Же болбосо пайгамбар айткандай, менин үммөтүм арасында эң жаман көргөндөрүм дейт, керелден кече эшекче иштеп, кечинде чочко чуктагандар деген экен. Мындан көп адамдар ушундай эле эч бир мындай жашоосунда бир өзүнүн жашоосун ойлоп аткан нерсесинде, өзүнүн ой пикиринде ал ушундай нерсе. Же болбосо эме кылып алган, кулча иштеп байча жаша деген. Бул акча таап эмес, мен таап атпайм, мен ошон үчүн жешим керек, мен таап атпайм, ошон үчүн айдашым керек. Потребитель эле да, негизи потребитель же болбосо мындай колдонуучу катарында эле. Бирок ал нерсе негизи эң мындай зарыл нерсе, актуалдуу эмес. Сен өсүшүң кайсы тарапка өсүп баратасың? Мейли акчаң өсүп бараткан сайын, мындай өсүп баратат. Сен акылың өскөн жок. Ал сен банктагы счетуң өсүп баратат. Бирок акылың ошол эле жерде турат. Анткени сен бир нерсе мындай бизнес кылмагында мындай киргизип койдуң, болду да ошо менен мындай кетти. Ал тиги өсүп баратат. Бирок сен дагы эле ошол жерде турасың, унутпагын. Сенин кийимиң өзгөрүшү мүмкүн, айдап аткан машинең өзгөрүшү мүмкүн, жашап аткан үйүң өзгөрүшү мүмкүн, чөйрөң өзгөрүшү мүмкүн, бирок сенин мээң өзгөрбөйт да. Ошол эле нерсе. Кудай таала ушундай экен, 4 класс бүтүп отурган болсо да байлык берип коет экен. 10 класс кээ бирөө 5 диплом ала турган болсо, субхана көчөдө калышы мүмкүн экен. Диплом бар, кызыл диплом, бүт нерсени билет. Ушундай дайым такай ушундай билбеген нерсе, китепсиз башты отурутпайт. Бүт нерсеси, бирок Кудай мага дүйнө бербей отура, эч нерсе берип отсочу, ал өмүр бою субхана алкаш болуп өтүп кетиши мүмкүн, бомж болуп калышы мүмкүн. Кээ бирлер мектепте эч нерсе билбейт, нөл болуп жүргөн экен, субхана бияка келет экен, бир нерсе мындай бир нерсе Аллах таала берип коет экен да. Ал ошол эле боюнча турат да. Ал ошол бирок баягы бир иш салып койгон, ошонусу баягы көбөйтүп барат да. Ойлоп, эгер бирге бирди кошуп отурган эки болсоң, экөөнү отурсам 4 болот сөзсүз. 4төн отурсам 8 болот деген ой бар анынчы, бирок анын өсүшү жок. Анын максаты дүйнө жашоо, бирок анын руханияты ошол эле боюнча калып калды. 4-нчы класс менен бүткөн же болбосо андан ары да эчтеке окубаган адамга, мисалы бир акылдуу адам келип, ушундай 5-нчи класс эле бүткөн адам келип, момундай кылсаң да жакшыраак болот, ошону алып кете берет. Анын өзүнүн ой пикири болбойт, ойлонбой туурабы? Ал ошол эле өсүп өспөшү мүмкүн. Эми кара, бул жерде субханалла, өсүш жагы келгенде руханий жан дүйнөнүн өсүшү жөнүндө. Эгерде сен жан дүйнөң өскөн сайын, сен байлыгың канча өскөн сайын, ошондой эле сен адеп аклагың дагы, жашооңдо, көз карашың да ошончо өсүп баштайт. Жан дүйнөңдү канчалык карайсың сен? Бул жерде мынекен, субханалла, бул ушунчалык нерсе экен да. Адамдын кичипейилдүүлүгү же болсо өзүн ылдый алып жүрүштүгү, анын ким экенин билгизет. Жөнөкөйлүк бул өзү бул Кудай таала тарабынан берилген бир белек. Жөнөкөйлүк бардык эле адамдарга берилбейт, ушуну унутпашыңар керек. Жөнөкөйлүк бардык эле адамдарга берилбейт. Кудай таала тарабынан ушундай берилет. Жөнөкөйлүк, боорукерлик, мээримдүүлүк, баягындай жумшактык, мындай адамдын түшүн акыбалын түшүнө билүү, адамдарга жардам бере билүү, ошол эле мезгилде эч нерсе болсо да мындай бир сөз менен насаат айта билүү, бул деген эмнеке, бул Кудай тааладан берилген бир чоң бир белек болот бул. Бул мындай берилет бул. Эми эгер ошол сага берилбей кала турган болсо, анда эмне кылышыбыз керек десе, анда субхана ошол нерсеге, ошого жетүүгө аракет кылуу керек. Кыяматта да керек болсо, адамдардын бардыгы тең махшар майданында чогулган мезгилде, бири-бирин карабай калат экен да. Бири-бирин карабай калат. Кээ бирлери буттон, томуктан өйдө дейт да, терге батып турган болот. Кээ бирлери тизеден өйдө болот, кээ бирлери белден өйдө, кээ бирлери ушул кээ бир алкымга чейин аптыгып турат экен. Ушунча адамдар тыккыс болгондугунан аптыгып ушундай бир болуп турат экен да. Адамдар ушундай кыйналып, баардык нерсе эмнеге жетерин билбей, ушундай турган мезгилде ушундай бир кичипейил, жөнөкөй болгондор Аллах тааланын пайгамбарлары, салихтер, жакшы таква адамдар менен бирге ошол жерде отурат экен. Алар жөн эле отурбайт экен да, дөңсөлөрдө рахат алып отурат экен.
Анткенсе бул дүйнөдөгү берилген кичинекей бир биз үчүн кээ бирлер ойлошу мүмкүн аты келсе кой ак көңүл атарбайт атарса өзү жарабайт бул ак көңүл эме койчу азыр эмелесе алданып калат аны оп оңой алдап коем дешеген адамдар бар ошолор ушундай бир алда униженный дейт да ушундай өтө төмөн акыбалында ушуну минтип баштарын жерге тыгып алып бир да жакшы нерсе кыла албастан аларды көрүп кызганып отурат экен да кечире билүү өзү бул Кудай Таала тарабынан берилген да бир чоң нерсе экен пайгамбар саллаллаху алейхи бекер айткан эмес да бир силердин араңарда дейт ачуусу тез келип тезирээк кеткен эң жакшыраак адамдардын кемчиликтерин кечире билүү же ошол менен кечиримдүүлүктү ким өзүнө ушундай тутуп жүргөн болсо анда ошол адам Аллах Тааланын бир сыпатынын ичиндеги эң жакшы сыпаттарды өзүнө ошол Аллах тарабынан берилгенин бир кичинекей бир бөлүгү берилген болсо мээримдүүлүк, кечиримдүүлүк бир нерсе турабы? Карасаң, пайгамбар саллаллаху алейхи бир жухутта, бир чоң бир согушта бир адам, бир сахабалардан чогулуп турган карагыла деди. Тетчеди караса, бир аял чуркап жүрөт дейт да. Бир аял чуркап жүрөт дейт. Кийими кичине болсо да тытылган эле ошундай бир эмеси. Пайгамбар саллаллаху алейхи бул аял эмне издеп жүрөт дешти. Я Расулалла, бул балким бир баласы жоголуп кеткен. Анткенсе капырлар ушундай болуп келди да, өзүнүн балдарын, мүлктөрүн баарын өзүлөрү менен кошо ала келишти. Анткенсе эмнеге алар ошоко бара турган нерсе ошол болчу. Эгер кача турган болсо үй бүлөсүнө качат да, туурабы? Үй бүлөсүн чогулса эч жака качпайт деп капырлар алып келишкен болчулардычы. Кийин согушта жегилип калды капырлар. Бирок алардын балдары, кыздары ошол жерде калды. Кийин пайгамбар ошолордун арасынан бир аял бул кимде жүрөт? Я Расул, бул баласын издеп жүрөт окшойт. Бир мезгилде сар бир менен арасында мындай бир кучалар неменен аркасынан эмнеге кичинекей баланы таап ал дейт. Ушундай бир канаа ийилип алып ушундай бир эмизип баштады дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул аялдын мээримдүүлүгү жөнүндө эмне ойлойсуңар деди. Десе, сахабалар, я Расулалла, мунун мээрими азыр төгүлүп турат деди. Ошондо пайгамбар саллаллаху ушундай деди. Ооба деди. Аллах Таала мындан 99 эсе мээримдүүрөөк деди. Көрсө адамда болгон мээрим ушунчалык даражада төмөн экен да, Аллах Тааланын алдында көрсөчү. Аллах Таала ушундай бир 100 мээримдүүлүк жаратты, бирөөнү бүткүл махлуктарга таратып салды дейт да, бүткүл адамга, хайванга. Карасаң, субханалла, мындай кичинекей бир жанагы мекияны токтор карасаң, балапандын эричип алса, жанында мышыкчы чий жолой турган болсочу, өлүп бергенге даяр го. А бирок мындай эчтекеси баласы жок боло турган болсочу, дырылдап элесинден качып жүрөт да. Бирок кичинекей бир балапаны болсо эмне кылат? Сени ушундай коргойт, субханалла, сени тепкилеп өзүң качасың эмне кыларың билчи. Аллах Таала ушундай зат экен. Эми кимге ушул нерселер берилген болсо, анда силер кандай ойлойсуңар? Анын акыбалы канчалык? Кечиримдүүлүк, мээримдүүлүк бул субханалла Алла Таала тарабынан сиз менен бизге берген чоң бир белек экен. Ошол себептен Алла Таала ушундай деп аткан: "Мээримдүүнүн чыныгы кулдары жер жүзүндө кичипейилдик менен жүрүшөт. Жана аларга наадандар тил тийгизсе, алар айтышат экен: саламат болгула, тынчтыкта болгула. Биз силер менен мындай урушкубуз деле келген жок. Талашкыбыз келген жок. Демде саламат болгула деп айтышат" дейт. Кийин пайгамбардын осуяттарына карасаң, Алла Таала мага аяндарды силерден өзүңөрдү кичипейил, менсинбей жана эч кимди капалантпай алып жүрүүңөр жөнүндө аян жиберди. Жоксо кандай Куранда аяттарды аян дей турган болсок, Алла Таала мага ушундай нерсе жөнөтүлдү. Адамдарды кемчиликтерин айтпоо, аларды капалантпоо, аларга сүйүү мухаббат таратуу бул Алла Тааланын элчип келген диндеги нерсе экен. Жүрөктөр жумшак болгон, колдон келсе жүрөктөр жумшартыш керек. Жумшартканга аракет кыла бериш керек. Кыргызда сөз бар, итти деле койгула берсең эмне болот? Кабанак болот. Ошондой эле мындай эле бир эле нерсе да бир адамга сен жакшылык тартыла албай турган болсоң, итке деле кичинекей бир нерсени чыта бере турган болсоң, бир окуя бар экен. Чоң бир аалымдардын бири bir günü bir мындай бир бактардын арасында токтоп калды дейт. Курма багыбы, иши мындай айтканда бакча экен да, бакча, алмабы, эмне экенин биле албадым. Бирок ушундай бир бакчада токтоп калыптыр. Турса, бир алы багып аткан бир кул бар экен ошол бакчада. Ага 3 кусок нан келди дейт. Ошол эле мезгилде ошо 3 кусок нанды оозуна мынтип салайын деп атса, бир шыйпаңдап жана бир ит келип калды дейт. Баягы итке эме кылды, баягы эме кул дейт, бир иттин эмени бер дейт, бир кусок нанын бер дейт. Баягы бат-баттан жеп кой дейт. Кийин экинчисин бер дейт, ал бат-баттан жеп кой дейт. Үчүнчүсүн берди, бат-баттан жеп кой дейт.
Таң калып турган баягы алым киши мындай сен эмне кылып аттың дейт. Мен тамак ичип аткам дейт. Сен күнүмдүк тамагың канча десе, ошо 3 кусок нан деген экен. Сен ал берип салдың го. Десе, ооба дейт, мен бүгүн кечке ачка калдым. Бирок итке эмнеге бердиң десе, айтып аткан, биз тарапка дейт. Кезге чанда ит келбесе, же алыс тарапта элдер ээрчип келаткан ачка бир жолбун ит болбосо дейт, башка ит келбейт дейт. Мен ойлодум дейт, бул аябай алыстан келаткан ит окшойт. Бул чаңкап же болсо курсак ачкабы дедим да, мен ушул нанды берип коем дейт. Дегенде баягы алмай айткан, аттың дейт. Мен өзүмдү жомарт, мээримдүү деп жүрсөм дейт, менден дагы мээримдүү жомарттар бар турбайбы деп ыйлаган экен да. Кейін ошол бакчанын ээсин таптырып, ошо бакчасын сатып алып туруп, кулду ошо сатып алды дейт да. Аны кулду азат кылып туруп, бакчаны ошого хадия кылып турган, белек кылып кайра ошо жерден кеткен экен. Адамдын бир жакшы итке кылган жакшылыгы деле субханалла, Алла Таала тарабынан көрүнүп турат. Бир адамга мээримдүүлүк кылсаң, бүгүн кечирсең, бүгүн жакшылык кылсаң, эртең сага да бир күн Алла Тааланын жакшылыгы келип турат деген нерсе. Аларга саламатта болгула, тынчтыкта болгула, капаланбагыла деген нерсе. Качан бейишке киргенде дагы бейиштин эшигин алдында тосуп алган ушундай бир кызматчылар айтат экен. Силерге Алланын тынччылыгы болсун. Силер кандай дүйнөдө кыйналып, кысталып, адамдарга тепселип, өзүңөрдү ушунча ылдый пас алып жүрүп келдиңер эле. Эми мына бүгүн силерге тынччылык, бүгүн силерге эч ким эч нерсе дей албайт дейт экен. Кара кандай нерсе. Биздин жашообуз ушундай экен. Ошол себептен биз күнүгө өзүбүздү тарбиялаанын үстүнө жүрүшүбүз керек. Күнүгө эгерде мындай эң жаман нерсеси сиз өзүңүзгө жашооңузга аракет кылбаганыңыз. Өзүңдү оңдоого аракет кылбаганыңыз бул сиз менен бизди түз эле баягы жок мындай бир жаман нерсе айдап баратат. Күнүгө аракет кылбашың. Анткенсе кимдин жүрөгүндө мээримдүүлүк болбосо, мейли кайсы болсун, балага болсун, мейли субханалла кошунага, аялга, мейли жаныңда акылыңа кайсы бир нерсесин мээримдүүлүк. Керек болсо өзүңө итиңди байланып турган шариятты карасаң канчалык мээримдүүлүккө көңүл бурган. Керек болсо итиңди байлап кое турган болсоң, кечки мезгилде кое бериш керек. Эгерде ошол өмүр бою кое бербей ушундай бир чынжыр менен жүрүп кала турган болсо, ошол кыяматта ошол кожоюну жооп берет. Эгерде сен кечке чейин итти багып туруп, кечине керек болсо ошо итти жөн эле мындай кое бере албасаң, же болбосо ошону прогулкага чыгара албасаң, анда сен бит бакканга акың жок шариятта. Керек болсо ошол итке жакшылык мамиле кылуу, мышка жакшылык мамиле кылуу дагы бул биздин өзүбүзгө берилген Алла Тааланын. Бул Кудай Таала тарапынан берген, сен менин жүрөгүбүзгө салынган бир чоң бир илхам. Акылы жок айван делечи, келип сага мындай бир мындай эме кылат. Кээ бир шейхтер ушундай айтат го. Ит деле дейт, билет дейт. Ким анын кожоюну экен дейт. Сен алгыланып өткөн, сен жугуңдуңду жейт, ушундай бир эң жаман нерсеңди жейт сенчи. Мындай деле жакшы деле нерсе бербейсиң да, карасаңчы. Эми билбейм, шаардагылар жанагы эмелер сатып бербесе, бирок айылда жок да. Мисалы, мен көргөнүм жугунда башка жеген көргөн эмесмин дейм. Ошону тепкилеп сала турган болсоң делечи, мындай бир жолго чыга турган болсоң, керек болсо машинеңдин аркасынан ээрчип алат. Жол таптап уже тепкилеп узуп жолсоң делечи, кайра эй балтек деп ышкырып кое турган, учкан коюңду айдайт. Же болсо ушундай керек болсо сен бирок мону тап берип аткан болсочу, ошол ит элечи аз эле тепкилеп аткан сага кайра бар эме кылат. Болуш баштайт. Дегеним, бул нерсе айванда да бар экен. Бирок айвандан төмөн адамдар өзүнүн жашоосуна кичипейилдүүлүк, жакшы мамиле, ушундай нерсени түшүнбөйт экен алар. Ушундай. Субханак хамдика шанта астагфиру ва атубу илейк.